кыйкырып атасыңар го, макалео сакалео деп. Вот ошолордун баардыгы толтура парламентке баратат. Кайра эле ошо баягы эски жанагындай тиги 6-чакырылыштан дагы жаман бандиттер аралашкан. Ал жерде өзүнүн смотрящийлери болот, ал парламентте. Ал жерде бийликтин дагы смотрящийлери болот, криминалдын да смотрящийлери болот. Ошолор анан бийликтин шынырлары бар да, ошолордун баардыгы анан кийин парламентте отуруп алып туруп анан кийин өлкөнүн тагдырын чечишет. Урматтуу туугандар, силер ушул нерсени так билишиңер керек. Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстанга жакшылык кылайын деген максаты жок. Эгер максаты болсо, буга чейин 3 жылдын ичинде биз чет бучугун билмекпиз. Бирок эч кандай өзгөрүү, эч кандай результат жок. Пандемиянын аркасы менен 1 миллиард долларга жакын карыз алып койду. Карызыбыз мурда 4 миллиард болсо, азыр 5 миллиард болуп калды. Ошон үчүн бийликтин эмесин, бийликтин чыныгы жүзүн силер билишиңер керек. Урматтуу мугалимдер, урматтуу врачтар, урматтуу тазалыкчылар, анай, өзүңөрдүн кылган жумушуңар оор. Мугалимдер, мисалы мына айылдагы мугалим эжекенин абалын элестеткилечи. Алганы бир 5-6 миң сом, 10 миң сом болуптур, мейли, сабакты көп эмететкен. Суу жыгылы эртең менен саат 7ден баштап кечки тиги 5-6га чейин сабак берет. Андан кийин тиги чурулчу эртеден кечке ар бир саатта 30дан балага, 30-40тан балага сабак бериш кандай азап, мээң ооруйт, башың кычыйт, үйдө 3 балаң 3 жактан чурулдаса мээң чачырап кетейин дейт да. Ата-энелер көрүп атат азаптын баардыгын азыр пандемиянын убагында онлайн окутуп. Эми мугалимдер эртеден кечке иштейсиңер, бир күндө канча саат тиги 10 сааттан кем эмес сабак бересиңер, 7-8-10 саат. Андан тышкары үйгө барып туруп жанагы эртеңки планга киргизилген сабактар боюнча тиги иштерди үйдөн жазып эметип келесиңер. Андан тышкары уй сайсыңар, нан жасайсыңар, камыр ачытасыңар, идиш жуйсуңар, төшөк саласыңар, төшөк чийнесиңар, тамак бышырасыңар, бала чакаңардын киргогун жуасыңар, жолдошуңарга көңүл бурасыңар. Айланып кетейин, мугалимдер, силер ушундай азап үчүн ушундай бир түйшүгүңөр үчүн ошол жанагы бир арзыбаган мамлекет тарабынан силердин эмгегиңерди баалаган жок. Арзыбаган бир сөөгү, ыргытылган сөөгтү ошондон да ажырап калбайын деп коркуп, директордон жана башкалардан коркуп, жана аларга болсо Гарано буйрук берип, Гарано болсо Аида Касымалиева жана башка окшогон биримдик партиясынын билермандары, депутаттары, талапкерлери буйрук берип, анан ошонун аркасы менен мына ушундай жанагындай бир мамлекеттик машина полностью күчүлүп иштеп атат да. Эгерде силер мугалимдер иш таштоо бир эле иш таштап көргүлөчү, бир эле күнчү бийликтин жүрөгү түшүп калат. 1000 мугалим бир жерден иш таштап туруп ызы чуу кылып чыккылачы, калгандарын баары силерди ээрчип кетет. Просто мындайда силер 15 күн жумушка чыкпай жатып алсаңар дагычы, аркаңардан бийлик келип жалдырап таманыңарды жалайт. Просточу. Урматтуу мугалимдер, врачтар, силер өлкөнүн каймагысыңар, өлкөнүн алдыга сүрөөчү, кыймылдаткыч күчү силерсиңер. Анан кийин силер ушунча түйшүк тартканыңар аз келгенсип, арзыбаган айлыкка иштегениңер аз келгенсип, эми ар бириңер 10 киши жаздырасыңар. Бул эмне деген немес, эмне деген кордук, силерге эмне деген кордук көрсөтүп атат. Айтпайсыңарбы? Эл журт, туугандар, жанагы тиги агитация кылып келаткан туугандарыңардын бетине түкүрбөйсүңарбы? Сасык жумуртка менен урбайсыңарбы, коолабайсыңарбы? Туугандыктан кечем акмак кайсы бетиң менен келдиң дебейсиңарбы? Ошо 1000 сомду, 2000 сомду аласыңар, бир жолу берет, аны дагычы. Ай сайын бир жолу берсе, жок дегенде 5-6 ай берсе да бир жөн экен. Бир эле жолу берет ошонучу. 2000ден берди, эми дагы шайлоодон кийин 1000ден берем деп атат. Жалпы 3000 сом берет деди. 3000 сомго эмне келет? Айткылачы, эмне келет? Канча килограмм сахар аласыңар? Аныңар канча күнгө жетет? Буга чейин да шайлоого чейин дагы эптеп тирлик кылып келгенсиңар да, ошондой эле тирлик өтөт. Урматтуу туугандар, намыска келели, намыска келели. Баардыгыбыз мына бийлик мындай гыплас кадамдарды баштады, эмне кылыш керек? Ошол бүтүн Кыргызстанга окшогон, мен мисалы Мадымаровдун айрым көз караштары, же болбосо айрым кыймыл аракеттери мага жакпайт. Бирок бүгүнкү кырдаалда Мадымаровдагы, Суаналиевда жана башкалар керек. Что баягы Кыргызда бир жакшы сөз бар, бакырчак төөнүн баары жакшы дейт. Бирөө ай кой ай кайка ай деп тургандай бир күчтөр керек да. Парламентте баардыгы балыктар, койлор, чимкириктердин баардыгы кирип барса, анан алардын арасында мындай билармандар болбосо болбойт да. Ошолордон коркуп атат да буларчы, монтип оюн бузар, топ бузарлар келип атат. Мына булар баарыбыздын айлабыздын кетирет депчи. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Баарыңар активдүү туруп, оюңарды айткыла.
пикириңерди билдиргиле. Сотко берет, бүтүн Кыргызстан сотко берет. Сотко келип активдүү катышкыла. Күчүңөрдү жеткиргиле. Анан кийин үйүңөрдөн коркуп, анан кийин тиги жашынып бекинип отура берсеңер, анда дальше эме болбойт, эч кандай тиги жыйынтык болбойт. Ушинтип ныгырып, тебелеп, тепселеп башкара берет. Көрдүңөр, криминалы тиягынан, коррупционерлери биягынан, кошоматчысы тиягынан, ишпалдасы чыккан жанагындай сатылма жүзүлөрдүн баардыгы тиягынан каптап келатат. Баарын көрүп атасыңар. Булардан эч кандай жакшылык жок экенин көрүп атасыңар. Туугандар, көзүңөрдү ачкыла, активдүү болгула. Баардыгыбызга биздин мекенибиз Кыргызстан деген мекенибиз кымбат. Эмне себептен коркуп атат? Анткени ошол Мадымаров, Адахан Мадымаровдун жеп ичип кетти, баланча миллионго баланча жерден хан сарай салды деген мен маалыматты уккан эмесмин. Мисалы, Өмүрбек Субаналиевди баланча жерде министр болуп иштегенде же УУдун начальниги болуп иштегенде баланча жерден пара алыптыр, баланча наркотик менен иштептир, анан тигинтип минтиптир деген маалымат чет бучугунда уккан эмесмин. Ошон үчүн алар коркпойт, аркасында калбыры жок, ошон үчүн каалаган убакта кыйкырып чыга берет. Ошон үчүн силер өзүңөрдүн уулуңарды, өзүңөрдүн уулдарыңарды, азаматтарыңарды, өзүңөрдүн добушуңар менен дагы, үнүңөр менен дагы мындай бир сүрүңөр менен дагы колдошуңар керек. Урматтуу туугандар, мекенибиз коркунучта, бандиттер келатат, уруулар келатат. Сак болгула. Мугалимдер, врачтар сатылбагыла. Болбосо тиги ата-бабаларыбыздын ошол төккөн каны, ушул мамлекетти калтырабыз деп тиги төккөн көз жашы, ошонун баардыгы жөн эле бир тыйын болуп калат. Мекенибизди жоготуп алсак. Могу жактан мекенибизди келип эле оптом эле тиги парламентке келип эле оптом сатып эле мыйзамдар, тескери мыйзамдарды кабыл алып, мамлекетти кургуйга сүйрөйм деген күчтөр келатат. Ошонун баардыгын туугандар, көзүбүздү ачалып, мындай баарыбыз мындай бир активдүү бололу. Бүгүнкү жасалган прецедент бул жаман прецедент эмес. Мисалы, шайлоодо мен бүтүн Кыргызстанды колдобошум мүмкүн, бирок бүтүн Кыргызстандын шайлоодон четтетилген уже бул трагедия. Бул шайлоонун легитимдүүлүгүнө, шайлоонун келечегине балта чабат. Кыргызстанда шайлоо жок. Бул Сооронбай Жээнбеков мындайча айтканда жана урларды, ворлорду кайра алып келип туруп, өзүнүн ворлорун, шайка-майкаларын баарын алып келип туруп тиги назначет этип парламентке киргизет дагы, анан кийин ошентип туруп, анан кийин Кыргызстанды дагы элдин баарын койдой айдап башкарат. Урматтуу туугандар, намыстаналы, намыска келели, активдүү бололу, өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздүн жактаган партияларыбызды коргойлу баарыбыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.